биринчи жолу печка менен нан бышырдым. Кандайсыздар? Мен Жапон кыз Мисузу. Бүгүн досумдун үйүнө конокко келдим. Азыр нан бышырабыз. Кыргыз досум Нурайым бизге нан бышырганы үйрөтүп берди. Бул жолу биринчи жолу печка менен нан бышырабыз. Мына карасаңыздар, ушинтип токочтарды жасап биз бышырабыз. Буларды эми печкага алып барабызбы? Печкага алып барабыз. Кайнысы печканы даярдап берди. Камырды печкага салабыз. Печка аябай ысык экен. Баатыры бышырып кетет го. Көрдүм көпкөн. Башка жапон досторум дагы таң карап атышат. Нан сонун бышырды. Биздикине келе бергиле. Анын кайнысы менен бата кырдык. Мындай токоч тигини. Жити кандай сонун. Бори. Макта жашоо ушул. Кичине муздак бергенер отуруп. Албетте каймак менен жейбиз. Кыргыз маданияты мени күндөн күнгө таң калтырууда. Дагы эмнени жасап көрөйүн.